Шейит Нуруддин Занги. Мен исламга чейин жана андан кийин азыркы күнүбүзгө чейин болгон падышалардын тарыхын изилдеп чыкканымда адилеттүү 4 халифа жана Умар ибн Абдул-Азизден кийинки эң татыктуу падыша Ал-Малик Ал-Адил Нуруддин экенин байкадым. Ибн Ал-Асир. Ал Шам шаарынын кубанычы жана Салахуддин Аюбинин устаты. Мусулмандар Умар ибн Абдул-Азизден кийин мындай адилеттүү падышаны билген эмес. Аны кээ бир тарыхчылар адилеттүүлүгү, диндардыгы жана туура саясаты үчүн 6-адилеттүү падыша деп аташкан. Биздин көпчүлүгүбүзгө белгисиз болгон бул улуу инсан Хаттиндеги жеңиштин архитектору. Анткени Салахуддинди улуу жол башчы кылган мына ушул инсан болгон. Биз мусулмандардын шаарларын караңгылык каптап турган учурда Аллах Таала аларды жарытуу үчүн чыгарган нур тууралуу сөз кылабыз. Биз Нуруддин ибн Махмуд ибн Имамуддин Занги жөнүндө сөз кылабыз. Аны Нуруддин Аш-Шахид деп айтсаңар да болот. Чынында ислам тарыхчысы Ибн Ал-Асир аны адилеттүү халифаларга окшоткону туп-туура. Чындыгында Нуруддин Зангинин өмүр таржымалы адилеттүү халифалардын өмүр таржымалына окшоп кетет. Ал крестүүлөр менен убайдилер биригип исламга каршы турган оор заманда жашаган. Нуруддин мусулмандарды бириктирип, аз гана жылдар аралыгында чыгыш тарабы Фастан, батыш тарабы Ливиянын чек арасына чейин, түндүк тарабы Атлантика океанынан түштүгү Йеменге чейин созулган мамлекет курганга жетишет. Улуу баатыр Нуруддин 1118-жылы 11-февралда төрөлгөн. Ал улуу баатыр Имадуддиндин экинчи уулу. Нуруддин кара тору, узун бойлуу жана келбеттүү болгон. Анын толук ысымы Абу Касым Махмуд ибн Имадуддин Занги ибн Ак-Суңкур. Аны адилеттүү падыша деп коюшкан. Ошондой эле анын Насир, Амир аль-Муъминин, Тaqi аль-Мулук жана Лайс аль-Ислам деген лакаптары болгон. Нуруддин бийликке келген биринчи күндөн тартып мамлекетке адилеттүүлүк жана ырайымдуулук принциптерин орноткон. Ал адилеттүү, диндар жана баарынан мурда элинин абалына күйгөн падыша болгон. Ал бузук ишенимдер жана адашкан тайпалар кеңири жайылганына карабастан Аллахтын шарияты менен иш жүргүзгөн. Ал мындай дечү: биз шарияттын сакчысыбыз. Биз анын буйруктарынын аткарылышын көзөмөлдөйбүз. Ал дагы мындай дейт эле: биз жолду ууру каракчылардан жана алардын зыяндарынан сактайбыз, бирок биздин жашообуздун негизи болгон динди ошондой кылып сактасак болбойбу? Улуу ислам тарыхчысы Ибн Касир ал тууралуу мындай деген: ал өкүмдөрүн жакшы мамиле менен чыгарып, таза шариятты карманат эле. Анын шаарларында сүннөт өкүм сүрүп, бидаат жок болгон. Бул адилеттүү түрк падышасынын башкаруу заманында элден жыйналчу салыктын бардык түрлөрү жоюлган. Андан кийин мусулмандарды крестүүлөрдүн чабуулунан коргоо максатында аскер даярдоо үчүн байларга гана салык төлөй турган кылып, кийинчерээк мунун себебинен Аллахтын азабында калбайын деп аны да жоюп, элине төмөндөгүчө кайрылган. Силерден жыйналган салык шаарларыңарды, аялдарыңарды жана балдарыңарды капыр душманыңардан коргоого жумшалды. Ислам тарыхчысы Ибн Ал-Асир Нуруддиндин адилеттүүлүгү тууралуу мындай дейт: мен исламга чейин жана андан кийин азыркы күнүбүзгө чейин болгон падышалардын тарыхын изилдеп чыкканымда адилеттүү 4 халифа жана Умар ибн Абдул-Азизден кийинки эң татыктуу падыша Ал-Малик Ал-Адил Нуруддин экенин байкадым. Ошондой эле ал адилеттүүлүктү карманып, залымдын ким экендигине карабастан жазасын берет эле. Күчтүү да, алсыз да анын алдында бирдей болчу. Ал мазлумдун арызын угуп, аны жеке өзү карайт эле. Анын даңкы жердин чыгыш жана батыш жагына чейин угулган. Ал соттук териштирүү үчүн эң алгач атайын имарат курган падыша болуп, жумасына 2 жолу казылар жана ар кандай мазхабтын факихтери менен келип отуруп турчу.
Ал күнага күчтүүсү да алсызы да келчү. Ал адамдар менен жеке өзү сүйлөшүп, алардын иштерин чечип, укуктарын коргоп берчү. Тарыхчылар Нуриддин Зангини мамлекет иштери жана крестүүлөр менен болгон күрөшүүлөр менен алек болуп турса да, түндөсү көп намаз окуучу деп айтышат. Кеч киргенде куптан намазын окуп жатып, түн ортосунда туруп дааратын алып, таң атканча ибадат кылып, Аллахка жалынып дуба кылчу. Эртең менен атына минип алып, мамлекеттик иштерине жөнөп кетчү. Хафиз ибн Касир Ал-Бидая ва Ан-Нихая деген китебинде айтат. Ал көркөм жазчу жана диний китептерди көп окуп, пайгамбардын сүннөттөрүн карманып, 5 убакыт намазды жамаат менен окуйт эле. Куранды көп окуп, жакшылык иштерди кылууну сүйөт эле. Анын ачуулуу жана жайдары учурунда да андан жаман сөз угушкан эмес. Ал оор басырыктуу жана аз сүйлөйт эле. Ибн Ал-Асир айтат: адилеттүүлүк жагынан Умар ибн Абдул-Азизден кийин Нуруддиндей адилеттүү падыша болгон эмес. Уламалар кеңешип, ага байтулмалдан, казынадан бир аз акча чыгарып беришкен. Ал ачкалыктан өлүп баратса да андан ашыкча албайт эле. Ал чавган, азыркы поло сыяктуу ат үстүндө ойноло турган топ оюнун ойночу. Уламалардан бирөөсү анын бул кылыгы туура эместигин айтканда, ал мындайча жооп берген: албетте, иштер ниеттерге жараша болот. Мен муну менен атымды чабуулга жана артка кайтканга үйрөтүп жатамын. Көрүп турганыңдай, биз Аллах үчүн күрөшүүнү таштап койбойбуз. Нуруддин Занги эч качан жибектен кийим кийген эмес жана өз колу менен иштеп таап жеген. Ал Рамазанда оозо чаарда жей турган жука нан жана шире сыяктуу суюктукка нан тууралган тамакты Мосулдук такыба, диндар, шейх Умар молдодон карызга алып кийин төлөйт эле. Нуруддин Занги Исмаили шияларынын колунан Алеппо шаарын алганда, ал жерге ислам илимдерин окута турган медресе ачкан. Нуруддин Занги адилеттүү мамлекетин куруу менен эле алек болуп калбастан, атасы Имадуддин Занги сыяктуу баскынчы крестүүлөрдү кууп чыгуу иштерин токтоткон эмес. Нуруддин Занги крестүүлөр менен бир согушту бүтүрө электе экинчи жактан башка душмандар чыкчу. Ошентип, биздин түрк баатырыбыз жеңишке жеткен Харим казаты болчу Рамазан айы да кирип келди. Ал казат ислам үммөтүнүн тарыхындагы эң негизги казаттардын бири болгон. Хижри жыл эсебинен 559-жылы болгон бул казаттын тарыхы андан бир канча жыл мурда башталган. Нуруддин Зангинин бийликке келгенден кийинки биринчи согушу атасы улуу баатыр Имадуддин Зангинин 1144-жылы крестүүлөрдөн бошоткон Эдесса графтыгын кайра кайтарып алууга аракет кылган крестүүлөр менен болот. Түшүндүрмө: Эдесса графтыгы 1098-1146 аралыгындагы крестүүлөр түзгөн христиандык мамлекет. Түшүндүрмөнүн аягы. Бул крестүүлөрдүн эң маанилүү мамлекети болгондугу үчүн аны кайра басып алууну каалашат эле. Бирок биздин баатырыбыз Нуруддин Занги Эдессаны бекем коргоп, крестүүлөрдүн планын бузган. Ал хижрийдин 542-жылы Шамдын бир канча райондорун бошоткон. Нуруддин Зангинин крестүүлөрдүн үстүнөн жеткен жеңиштери 1163-жылы Букай салгылашуусунда крестүүлөрдүн күчтүү альянсынан жеңилип калганга чейин тынымсыз уланып турган. Ал аскери менен Франк өлкөлөрүнө кирип, азыркы Ливандагы Бека өрөөнүнө токтогону анын Букай казатында жеңилип калуусуна себеп болгон. Ал ошол жердеги шевалье чебин курчап, андан кийин Триполиге өтүп аны бошотобуз деп ойлогон. Крестүүлөр мусулмандар менен согушуу үчүн өтө көп сандагы аскер жыйнап, мусулмандар эч нерседен кабары жок чатырларында отурушканда, байкатпастан келишип, аттарына жана куралдарына жеткенче чаап салганга жетишишкен. Бул согушта мусулмандардын көбү өлүп, Нуруддин өзү жаракат алган.
Ал аз гана аскери менен качып кутулууга үлгүргөн. Аскерлердин кээ бирлери ага бул жерде турганга болбойт эле. Эгер франктар бизге кол салса, биз аларга каршы эч нерсе кыла албай калмакпыз деп айтышканда, Нуруддин аларга: эгер мени менен бирге 1000 атчан болсо, алардын канча болгонуна карабастан каршылашамын. Аллахка ант болсун, өзүмдүн жана исламдын өчүн алмаганча чатырда көлөкөлөп отурбаймын деп жооп берген. Крестүүлөр бул салгылашуудан кийин Хомска бет алышат. Бирок Нуруддин Занги жаракатына жана аскеринин аздыгына карабастан алардын жолун тосот. Крестүүлөр аны көрүшкөндө, ал кошумча аскери болбогондо бул ишке бармак эмес дешип, мусулмандар менен тынчтык келишимине келүүнү сунушташканда, түрк баатыры Нуруддин баш тартат. Крестүүлөр бул иштин артында бир нерсе бар экенинен чоочулашып, артка кайтып кетишкен. Ислам үммөтү алсырашы мүмкүн, бирок ал эч качан өлбөйт. Ислам аскеринин башкы кол башчысы Нуруддин Махмуд крестүүлөрдөн өч алуу согушуна даярданат. Аскерди даярдаганга чоң каражат керек. Нуруддин уламаларга, Аллахка көп ибадат кылгандарга жана колунда жокторго казынадан ар дайым акча каражат бөлүп турчу. Бул оор абалда аларга ушул кайрымдуулукту улантып жатканын көргөн кол башчылар ага мындай дешет: сиз бул акчаларды аскерди даярдаганга жумшасаңыз жакшы болмок. Нуруддин Занги ачууланып төмөндөгүчө жооп берет: Аллахка ант болсун, мен ошолордун дубалары менен жеңишке жетүүнү үмүт кыламын. Силер да ошол алсыздарыңардын себебинен ырыскыланып жеңишке жетип жатасыңар. Мен жылуу төшөгүмдө уктап жатканымда да мен үчүн согуша турган коомдун жаңылбай барып тийген жебелерин, дубаларын токтотуп, мени көргөндө гана согушуп, жебелери бирде тийсе, бирде жаңыла тургандарга берип коемунбу? Ал коомдун бул казынада акысы бар. Мен алардын акыларын кантип башкаларга берип коемун? Букайдагы салгылашуудан 1 жылдан кийин Нуруддин Махмуд крестүүлөргө кайрадан сокку бергенге чоң аскер даярдайт. Ал мусулмандардын эмирлерине кат жазып, өзүнө кошулууга чакырат. Ошондо Мосулду башкарган агасы Кутбиддин Мавдуд ибн Имадуддин Зангинин жетекчилиги менен бир канча эмирлер ислам аскерлерине келип кошулушат. Ал эми крестүүлөр ислам ааламынын чыгыш тарабындагы бардык капыр падышалыктарга жалпы мобилизация жарыя кылат. Алар улуу падышалары жана кол башчыларынын астында аягы көрүнбөгөн өтө чоң альянс түзүшөт. Бул альянска төмөнкү өлкөлөрдүн аскерлери кошулган. Биринчи Византия империясы, башчысы Киликия Константин Коломан. Экинчи Армян крестүүлөр мамлекети. Аларды Армениянын башчысы Тоолор эмири деген ат менен белгилүү болгон Торос экинчи жетектеп келген. Үчүнчү Триполи графтыгы. Галилея жана Тиверия шаарларынын князы граф Раймунд үчүнчү жетектеген. Төртүнчү Антакия княздыгы. Боемунд үчүнчүнүн кол астында келген. Ошондой эле аларга француз графы белгилүү Лузиньян уруусунан болгон Гуго жетинчинин башкаруусу менен жана Эдесса графы Жослен үчүнчү жетекчилиги астында 2 кошуун келип кошулган. Бул чоң аскер Европадан келген эң жаңы жана заманбап куралдар менен куралданган. Ошентип крестүүлөр Алепподон анча алыс эмес жердеги мусулмандар турган Харим чебине карай бет алышат. Крестүүлөрдүн бул чоң альянсы Нуруддинди тынчсыздандырган жок. Бул адилеттүү түрк падышасы аларга каршы эң чоң күчкө ээ болгон затка айланат. Ал падышалардын падышасы, жерлердин жана асмандардын жаратуучусу, эң улуу жана эң күчтүү Аллахка кайрылат. Эртеси согуш болор түнү элдин баары уктап жатканда Нуруддин Махмуд түн жамынып бир дөңсөөгө чыгат дагы сажда кылып, чекесин топуракка булап, улуу Аллах Тааланын алдында өзүн төмөн алып, Аллахка жалбарып, көз жаштарын агызып ибадат кылат. Андан кийин 2 колун көтөрүп, Аллах Таалага жалынып жалбарып, мындай деп дуба кылат: О жараткан Аллах, сенин бул пенделериң, алар сенин досторуң.
Ал эми тиги пенделериң алар сенин душмандарың. Досторуңа душмандарыңдын жеңүүсүнө жардам бер. Эгер сен бизге жардам берсең, анда сен өзүңдүн диниңе жардам берген болосуң. Менин себебимден мусулмандарды жеңиштен кур калтырба. О жараткан Аллах. Махмудка Нуруддин Махмуд өзүн айтып жатат. Эмес, диниңе жардам бере көр. Ага жардам берилгендей, бул ит Махмуд ким эле? Нуруддин Махмуд мына ушундай таризде Раббисине көпкө чейин дуба кылып, андан кийин келип, эртеси күнү боло турган салгылашууга даярданат. 1164-жылы 12-август күнү өч алуу убакыты келди. Бул датаны жакшылап эстеп калыңыздар. Бул Харимдеги чечүүчү казат болгон күн. Салгылашуу крестүүлөрдүн ислам аскеринин оң капталына кол салуусу менен башталат. Катуу чабуулга туруштук бере албаган оң каптал бир аз артка чегине түшөт. Душмандарга мусулмандар артка чегинип бараткандай көрүнөт, бирок бул Нуруддин Махмуддун согуштан бир канча ай мурда даярдаган ыкмасы эле. Крестүүлөрдүн атчандары артындагы жөө аскерлерин коргоосуз таштап, артка чегинген мусулмандарды чапкылап келе жатышты. Ошондо Нуруддиндин көздөрү жаркылдап, жүзүндө жылмаюу пайда болот. Ал кылычын кынынан сууруп чыгып, мусулмандардын аскерлерине карап «Аллаху акбар» деп крестүүлөрдүн аскерлерин титирете кыйкырат. Ислам тарыхындагы чечүүчү убакыт келди. Мусулмандардын атчан баатырлары Нуруддин Махмуддун башчылыгы менен крестүүлөрдүн коргоосуз калган жөө аскерине чабуул жасашканда, алардын качып кутулуудан башка айлалары калбайт. Нуруддин жана анын атчан баатырлары ат үстүндөгү оюндары сыяктуу душмандарын биринин артынан бирин жерге кулатып жатышты. Согуш талаасынан узап кеткен крестүүлөрдүн атчандары жөө аскерлеринин жардамга чакырган үндөрүн угушканда, эмне кылышаарын билбей калышат. Ислам аскеринин артка чегинип бараткан оң капталы чегинүүсүн токтотуп, «Аллаху акбар» деген кыйкырыктар менен чабуулга өтүшөт. Душмандар мусулмандардын жүрөк титиреткен, кулак тундурган кыйкырыктарынан эле качып, чачылып кетишет. Мусулмандар алардын калган аскерин курчоого алганга жетишет. Мына ушундай саналуу гана убакытта крестүүлөр жеңилүү ызасын тартышат. Ислам тарыхчысы Ибн аль-Асир крестүүлөрдүн 10 миңдеген аскеринин ажыраганын баса белгилеген. Ал эми туткунга түшкөндөрдүн арасында Антакия князы, Триполи графы жана Византиянын Киликиясы бар эле. Ал эми Армениянын башчысы союздаштарын согуш майданына таштап, куйругун түйгөн бойдон качып кетет. Эртеси күнү мусулмандар Нуруддин Махмуддун жетекчилиги менен Харим чебин крестүүлөрдөн толук бошотушат. Бул душмандардын жүрөгүнө кайрадан коркунуч салган чыныгы жеңиш болгон. Аллах Таала бул берекелүү айда аскерлерин жана досторун улуу жеңиш менен сыйлаган. Андан кийин падыша Нуруддин Махмуд ислам ааламынын чыгыш тарабындагы крестүүлөрдү бүтүндөй жок кылууга бел байлайт. Ал крестүүлөрдү чыгыштан жана батыштан курчап, сокку берүү үчүн Шам аскери менен Египет аскерин бириктирет. Ал бул аскердин жетекчилигин вазири Асадуддин Ширкух жана анын абасынын уулу Салахуддин Аюбиге тапшырат. Алар мусулмандарга каршы согушууда крестүүлөр менен союздаш болгон Исмаили Убайдилердин Фатимилер падышасы Шаварды талкалоо үчүн чыгышка карай жөнөп кетишет. Крестүүлөр мусулмандардын бул биригүүсү алардын жортулууна чекит коюу экенин түшүнүшөт. Иерусалимдин падышасы Амори I, Ватикан папасы Александр III крестүүлөргө олуттуу коркунуч жаратып жаткан Нуруддин Зангинин жеңиштерин токтотуу үчүн кошумча күч жиберүүнү суранган кат жибергенде, Ватикан папасы катка жооп берип, Египетти басып алуу үчүн Египеттин Думят шаарына крестүүлөрдүн флотун жиберет. Курчоо 5 айга созулат. Бул аралыкта Нуруддин Занги Роббисине өзүн төмөн тутуп, жалынып жалбарып, дуба кылып жүрөт. Ал жардам Аллахтан гана келерине бекем ишенет эле. Ал арада мусулмандардын шейхтеринин бири түшүндө
Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламды көрүп, ал мындай дейт: Нуруддинге айтып кой, душмандар, франктар Думяттан бүгүн түнү чыгып кетишет. Шейх түшүндө мындай дейт: О Аллахтын элчиси, ал мага ишенбеши мүмкүн. Ошондуктан мага бир белгисин айтып бериңиз. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтты: Харимдин бир дөңсөөсүндө чекесин саждага коюп, О жараткан Аллах, Махмудка эмес өзүңдүн диниңе жардам бер. Ага жардам берилгидей бул ит Махмуд ким эле дегенин айтып баргын. Шейх падыша Нуруддин Махмуд кечки намаздарын окуучу мечитке келип, ага түшүн айтып берет. Бирок шейх падышага болгон адебинен ит деген сөздү айтпай коет. Ошондо Нуруддин ага карап, баарын айтпайсыңбы дейт. Шейх баарын айтуудан тартынып турганда, Нуруддин кайра такып сурагандыктан ага жардам берилгидей бул ит Махмуд ким эле деген сөздү да айтып берет. Нуруддин көзүнө жаш алып, бул түштүн чындыгына ынанат, анткени аны Харимдин бир дөңсөөсүндө кылган булдубасын эч ким көргөн эмес эле. Аз гана күндөрдөн кийин Египеттен катуу бороондун себебинен деңизде чоң толкун чыгып, Думятты курчап турган крестүүлөр артка кайтып кетүүгө аргасыз болушту деген кабар келет. Нуруддин Махмуд бул кабарды алып келген адамдан так датасын сураганда, шейхтин түшүн айткан түнүнө дал келет. Нуруддин көзүнө жаш алып, Аллахтын жардамына чексиз шүгүрлөрдү айтат. 1174-жылы падыша Нуруддин Махмудду оору төшөккө жатканга аргасыз кылат. Ал акыркы демине чейин Аллахтан кечиримин жана ырайымын суранып жаткан. Улуу баатыр Нуруддин Махмуд адилеттүүлүккө, мээримдүүлүккө жана Аллах жолунда күрөшүүгө толгон жашоосунан кийин жарык дүйнө менен кош айтышат. Аллах Таала аны чексиз мээримине алып, кенен бейишинен жай берсин. Ал дайым Аллах Тааладан шейиттикти сурагандыгы үчүн тарыхта ал Нуруддин шейит деген ысымы менен белгилүү болгон. Исламга жана мусулмандарга көрсөткөн эбегейсиз зор кызматтары үчүн Аллах Таала Имадуддин Зангинин уулу Нуруддин Махмудду жана анын шакирти Салахуддин Аюбини өз ырайымына алсын. Алардын бири түрк болсо, бири күрт болгон. Ислам дини кандай керемет дин. Ислам дини араб, күрт, түрктөр менен эле эмес, балким жалпы мусулмандар менен жеңишке жетет. Адилеттүү падыша Нуруддин Махмуд Хаттин казатын өз көзү менен көрбөсө да, жүрөгү менен сезип турган. Ал крестүүлөрдүн үстүнөн болгон бул чечкиндүү жеңиш учурдун талабы экенин жакшы билген. Ал тирүү кезинде Ал-Акса мечитине коюу ниетинде минбар да жасаткан эле, бирок Ал-Акса бошотулган күнгө чейин жашай албады. Жасаткан минбарын Ал-Аксага өзү алып барып коюу ага насип кылынган эмес экен. Аны устатынын жолун уланткан Салахуддин Аюби ал жерден крестүүлөрдү кууп чыккандан кийин алып барып койгон. Салахуддиндин минбары деп белгилүү болгон бул минбар Нуруддин шейиттин даярдаган минбары эле. Бул минбар 1969-жылы сионист террористи Майкл Роуэн өрттөп салганга чейин сакталып турган эле. Андан кийин Нуруддин шейиттин минбарын Иорданияга алып келип, 5 жыл оңдоп түзөө иштерин кылгандан кийин кайрадан Ал-Акса мечитине алып барып коюшкан. Ал азыркы күнгө чейин бул улуу мусулман баатырдын улуулугун даңазалап турат. Нуруддин шейит ислам тарыхындагы Салахуддин мууну деген ысым менен белгилүү болгон эң улуу муундардын бирине кошулат. Салахуддин Аюби караңгылык күчү болгон крестүүлөргө каршы күрөшкөн баатырлардын чын жырынын бири экендигин көпчүлүгүбүз билбейбиз. Ошондой эле Хаттин казаты 100 жылдан да көпкө созулган күрөштүн бир эле жыйынтыгы. Бул улуу муундун пайда болуу тарыхын бирге карап чыгалы. Бул улуу тарыхтын Салахуддин мууну сыяктуу улуу муундун кандай жаралаарын үйрөнөбүз. Кезектегиси